Сигектер. Кімде сом бар? Балдарики. Мына силерге жакшылыкка мамиле кылып жаткан жөнүн айтпайсыңарбы? Жалай кылып салайлы. Барбы акча? Давай, чөнтөктөрүңөр чыгаргылачы. Давай. Амансызбы көрөрман, сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Мен аты жөнүм Али Токтаконов. Биз бул изилдөөгө бир нече ай короттук. Медиа хаб менен кызматташкан активисттер сурамжылоо жүргүзүп, 100дөн ашык окуучу жана студентти Нарын шаарындагы рекеттен кантип жабыркагандарын билишти. Алардын ар биринин баштан өткөргөнү аз мурда жарык көргөн акыркы сабак сериалындагы кадрларды кайталап турат. Бир тобу аеолсуз тепки жеп акчасын бар буюм тайымын тарттырып жиберсе, дагы бир тобу намысы кордолуп, аз жерден зордукту алып кала жаздаган. Жаш рекеттердин айынан шаардан качып башка жакта жашап, атүгүл өлөм деп өз өмүрүнө кол салууга аракет кылгандар да бар. Биз жабыркагандардын айрымдарынын гана тарых таржымалын азыр айтып берели. Биз негизи жакыр үй бүлөдөнбүз. Атам менен апам бизди багуу үчүн күнү түнү иштешет болчу да. Бир күнү атам чөнтөгүнөн үйдөн 7000 сом жоголуп кетти. Бул сумма биз үчүн аябай чоң сумма болчу. Атам аябай жини келип, ошондой ачуусу келген болчу. Анан көрсө аны 7-класста окуган иним чоң класстын балдары коркутуп, салык салган үчүн алган экен да. Анан иним акчаны кайдан табаарын билбей, айла жок атам чөнтөгүнөн акчаны уурдаган экен. Ошол учурда мектепте 7-класстан 11-класска чейин салык салуу системасы бар болчу экен. Анын биз эми кыздар анча деле билчү эмеспиз. 100 сомдон баштап чоң суммага чейин чогултушчу экен. Анан эгер ал сураган акчасын таап келбесе, токмок жешет болчу да. Атам апамдар салык салган балдардын ата-энесине айтып, мугалимдерге дагы айтып билдиришкен болчу, бирок ошентсе деле салык салган токтогон жок. Эч андан жыйынтык чыккан жок. Мындай салык салуу дагы деле токтобой, иним кийинчерээк деле менден акча сурап, аны салыкка бериш керек экенин айтып жүрдү. Чоң муштун балдар бир эле рекетчилик, коркутуу менен чектелбейт. Кабыргасы сынганча сабалган балдар менен дагы байланыштык. Мен машинам бар болгондуктан ал балдар көргөн жерден эле кармап алып, дайыма ары бери айдатып кыйнай беришет да. Негизи анан бир жолу иштеген жериме келишиптир. Адатынча эле мен машинамды айдатып бир жактарга бармай болушту. Анан баргым келбей машинам бузук деген шылтоон айттым. Айткандарыма ишенбей, ал мени киши жок жерге алып барып сабай баштады мени. Анын жанында мага окшоп окуган токмок жеген дагы 2 бала болчу. Бирөөсүнүн мурду сынып, бирөөсүнүн көзү көгөрүп калган экен да. Анан бир убакта жерден таш алып эле уруп жиберди мени. Анан ошондо колум кыймылдабай ичим ооруп баштады. Анан мен коркконуман машинамды айдайм деп бага макул болдум да. Аны көрүп кошо иштеген менен кошо иштегенде дароо милицияга тез жардамды чакырышты. Анан эгерде милиция же үйүмдөгүлөр бул окуяны билип калса, кылыч мени сабалмак да. Анан ошондон коркуп дароо үйгө качып жөнөдүм. Анан үйгө келсем атам апамдар уже милиция менен кошо мени издеп жатышыптыр да. Менин акыбалымды көрүп, атам менен апам ооруканага алып барышты. Көрсө кылыч таш менен урганда кабыргам сынып кетиптир. Анан арыз жазгым келген жок, анткени андан эле пайда чыкпайт. Балдар мурдунда милицияга кайрылган. Жазага тартылбайт алар баары бир. Анан да тигилер кийин көчөдөн мени кармап алышса дагы баштап отурушат да, ар кайсысын сүйлөп. Мени сабагандар нарында көбүнчө белгилүү зордукчу балдар, буларды баары эле таанышат. Алар буга чейин дагы көптөгөн балдарды зомбулук көрсөтүшкөнүн билем. Кылыч өзү эч жерде иштебейт. Алаң балдарды тоноо менен гана элек болоорун угуп жүрөм да. Кылыч үйлөнгөндө жалпы балдар акча чогултуп бергенбиз. Эми балалуу болсо баласынын дагы оокаттарын, памперстерин да биз ташып баштайбыз го.
Рекеттин айынан өз өмүрүн кыям дегени да болгон. Ата-энеси, айласы кетип, ошондо көчө катышкан. Балам 11-класста окуйт. Кылыч деген бала ноолог салып, окуучуларды кыйнайт экен. Тажатты. Кайрылбаган, жалдырабаган кишим калган жок. Ушунчалык кыйналдым. Акча доолашат, сабашат. Буларды жоопко тарткан эч ким жок. Айлабыз кетип, баламды айылдагы мектепке которуп кеттик. Кийин Кылыч ал мектепке барып, дагы коркутуп жүрүптүр. Ошондо балам мага мен чыдай албайм. Өлгөндөн башка эч нерсем калган жок деп ыйлады. Кайным деле милиция болуп иштейт. Булар деле коркот экен да. Ага айтсам унчукпай туруп койду. Мен баламдын келечегинен корком. Эч кимге ишенбейм. Милициялардын кылганы тигил болсо, биз кантип анан ушу нарында жашайбыз? Балам деле тигине жүрөт Бишкекте. Нарынга келе албай. Баламдын тагдырын мына ушул Кылыч эле талкалады. Айрым балдардын баштан өткөргөн азаттуу күндөрү мына ушундай. Ал эми кыздардыкы алардыкынан кем эмес. Биз тонойт деп атын уккан балдардын айрымдары кыздардын намысына кол салган учурлар да бар. Бир жолу окуудан чыгып баратсам, астыман Эрал чыкты. Мени үйгө чейин унаасы менен жеткирип коюуну сунуштады. Мен макул болуп унаасына отурдум, бирок ал мени үйүмдү көздөй айдабай, тоону көздөй айдап жөнөдү. Мен коркуп кеттим. Ал эч ким көрбөгөн жерге унаасын айдап барып токтотуп, анан мен тарапка отурду дагы мени кармалай баштады. Мен анын бул аракетине каршы болдум. Алдап сүйлөшүүгө да аракет кылдым, бирок Эралы мени такыр уккан жок. Тескерисинче күчөй баштады. Колун ич кийимиме чейин салып, чечүүгө аракет кылып кирди. Так ушул учурда эжем телефон чалып калды. Эралы ошондой бир аз токтой калды. Мен ошондон пайдаланып ага катуу кыйкырдым. Эгерде мага бир нерсе боло турган болсо, катуу жооп берерин айттым. Ошондон кийин дагы ал бир топко чейин аракетин токтоткон жок. Экөөбүз көпкө чейин алыштык. Акыры менин кыйкырып ыйлаганымдан чочудубу айтор, мени кайра шаарга алып келип түшүрүп койду. Абдан коркуп калдым. Ошондон кийин мен бир топ кыздардан ушул Эралы деген бала мага кылган аракеттерин аларга да кылып жүргөнүн уктум. Өзүңүз байкагандай, биз жабыркаган өспүрүмдөрдүн аты жөнүн жашырып берип атабыз. Анткени эгер ачыкка чыгып кетсе, өздөрү, ата-энелери, жада калса буга чейин айтылгандай милиция дагы коргой албайт экен. Эралыны мен университеттен көрүп жүргөм. Бир күнү мага соцсеттен жазып калды. Оюмда эч нерсе жок, жооп бердим. Ошентип бир аз тааныш катары жазышып жүрдүк. Бир күнү тезинен жолугууну сунуштады. Кандайдыр бир көйгөй болуп атканбы деп мен макул болдум. Үйгө машинеси менен келиптир. Машинесине отургандан кийин дароо айдап жөнөдү. Эч ким жок жерге бардык. Бир аз убакыттан соң ал мага асыла баштады. Ич кимимди чечүүгө аракет кылып кирди. Мен болгон күчүм менен каршылык көрсөтүп жаттым. Бир убакытта анын колунан бошоп чыктым дагы машинеден түшүп качып кеттим. Ошондон кийин мен ал баладан качып жүрдүм. Соцсеттен аны кара тизмеге киргизип өчүрүп салдым. Кийин ал кыздарга дайыма ушундай сексуалдык ыдык көрсөткөн бала экенин башка дагы кыздардан көп жолу уктум. Милицияга кайрылууну туура көргөн жокмун. Себеби милиция кыздарды коргой албайт. Тескерисинче андай ыдык көрсөткөн кыздар кайрылышканда кыздардын өзүнө басым жасап, алардын абийирине доо кетире башташат экен. Чогуу окуган балдар кыздар угушса уят болобуз деп, кыздар мындай окуяларды эч кимге айтышпайт. Ата-энелерге да айтуу оор. Андыктан көп кыздар эч кимге айтпай жашырып жүрө беришет. Мен дагы милицияга кайрыла алган жокмун. Кошуналар, туугандар, ата-энем, курсташтарым укса, өзүм эле бузулган кыз болуп көрүнүп, уят болуп каламбы деп корктум. Эралыдан кордук көргөндөр муну менен эле бүтпөйт. Азыр сиз уга турган кыз буга чейинкилердин эң кенжеси 17 жашта. Эралы өтө коркунучтуу бала. Ал мага да көп жолу тийип жүрдү. Мен аны дайыма токтотууга аракет кылып, катуу жооп берсем, ал мага жини келчү. Анан бир эмес, бир нече жолу мен башымды таш менен жарып кетерин айтып, мени коркуткан. Мен ал баладан аябай корком. Нарында негизи мындай көрүнүштөр кадимки эле адатка айлангандай, себеби кыздар зордукталып калганда учурлар кездешет, бирок ал кыздар эч кимге айтпай жашырып жүрө беришет.
Жогоруда кыздар айтып берген Эралы аттуу бала тууралуу башка дагы бир топ окуя белгилүү болду. Эралыдан ыдык көргөн кыздар бизге купуя кайрылсаңар дагы болот. Биз анонимдүү түрдө бул иштерди милиция кызматкерлерине өткөрүп бергенге даярбыз. Эмки баяныбыз ири суммага барабар буюм тайымын тарттырып жиберип, бири ур токмоктун айынан ооруканага түшкөн достор тууралуу. Дос балам экөөбүз шаарда жүргөнбүз, анан бизди белгисиз балдар келип алып эле силер чакырып атышат деп чакырышты. Биз алардын артынан бардык. Барсак Корона деген кафенин үстүнкү этажында 5-6 бала отурушуптур. Анан биз барып эле саламдашсак эле биздин колдорубуздагы саатты, телефондорубузду карап эле тиги балдар бизге суроо сала башташты. Шаарда эмне кылып жүрөсүңөр дешти. Анан мен досумдун колунда жакшы сааты бар болчу. Ошону бир бала көрдү дагы. Жүрчү сен өзүнчө деп аны башка бир комнатага киргизип кетти. Киргизип кетип эле бир кезден кайра ошол бала чыкты дагы турган балдардан дубинка сурады да. Анан дубинканы алып алып кайра бөлмөгө кирип кетти. Анан бир аздан кийин эле ушу досум чыкты да аябай токмок жеп чүнчүп чыкты. Андан кийин мага келишти дагы, менин телефонумду тартып алганга аракет кылышты. Мен макул болбой бербейм десем, ошондо колунда дубинкасы менен мен башка чапты. Анан мен коркуп кеттим дагы, анан телефонумду бердим. Анан тиги досумдун дагы телефонун алабыз дегенде ал дагы каршылык көрсөттү эле, аны кастет менен жаактан ары чаап ийди да. Досумдун болсо ага чейин эле ошол жаагынан операция жасап, докторлор пластмасса коюшкан болчу. Анан ошол пластмассасын кармап эле ал отуруп калды. Досумдун акыбалын көрүп мен тиги балдарга кыйкырып жибердим. Анын деген жаагында пластмасса бар деп кыйкырсам, анан алар бизди кое беришти. Мен досумду дароо эле больницага алып жөнөдүм. Алып барып докторлорго көрсөтсөк, ошол досумдун пластмассасы жылышып, нервтердин баары өлүп калган экен да. Анан досумдун абалы начар болуп, ал больницада жатып калды. Анан ошол учурда тиги балдар бизди артыбыздан издеп келишиптир. Анан больницанын сыртка чыксам эле ошол балдар турушуптур. Анан мени чакырышты. Барсам, эмне болду деп сурашты. Мен айтып бердим. Ушундай пластмассасы бар болчу, ушу пластмассасы чыгып, нерви өлүптүр деп айтсам. Анан алар мен телефонумду алышты дагы, видеого кыйнап жаздырышты мени коркутуп. Бул телефонду өзүм өз каалоом менен берип атам, эч кандай каршылыгым жок дедиртип мени видеого тартып алышты. Анан досумдун телефонун кайра берип койгула деп алардан сурандым. Анан алар досумдун телефонун кайра берип коюшту. Балким ошо пластмассаны чыгара чапкан үчүн коркуп кеттиби. Анан досумдун акыбалынан коркушту. Анын телефонун кайрып беришти. Бирок менин телефонумду алып кетип калышты. Анан досум андан кийин көпкө чейин больницада жатты. Андан кийин көпкө чейин ошол ооруканаларда улам көрүнүп, ошол жаагынын айынан азыркыга чейин ооруп жүрөт. Бандиттик басымдын түрү муну менен эле бүтпөйт. Айрымдары балдарды мажбурлап алып барып картошка айдаганга, кышкысын көмүргө же курулушка иштетишет. Активисттер сурамжылоо жүргүзүп жатып, нарындык жаштарга күн көрсөтпөгөн бир нече аракеттин аты жөнүн тактап чыгышты. Биздин сурамжылоого катышкан 104 өспүрүмдүн 84-ü эркек балдар, 20-сы кыздар. Көбү мектептин окуучулары. Эсептесек, алардан чоң муштум балдар тартып алган акча, жеке буюмдардын суммасы 500 000 сомго жетти. Айтылгандарды анализдеп, булардын көбү бир нече эле баладан жабыркашканын биле алдык. Алардын ичинен 16 бала кылыч аттуу бала тоноп, кордук көрсөткөн деп айтып беришти. Ошол эле учурда сурамжылоого катышкандардын бардыгы аны таанышат экен. 14 бала сырттанга тонотушкан. 8-өө санатка акчасын аргасыз беришкен. 5 бала жаныштан жабыр татышкан. 5 кыз Эралыдан зомбурук көчкөн. Сурамжылоого катышкан кыздардын дээрлик бардыгы аны таанып, коркунучтуу адам катары сүрөттөштү.
Албетте, бул биздин сурамжылоодо катышкандардын гана берген маалыматы. Изилдеп жаткан биздин активисттерге дагы коркутуулар болду. Журналисттер рекетчилик жөнүндө сюжет жасап жатканын билишип, телефон аркылуу жана көчөдөн жолугуп, тоскоолдуктарды жаратышты. Бул адам колунан келет турат. Мен деле мисалы бир эле өлүп калыштан коркпойм, Кудайдан корком да. Бирөө келип чай кетсе коркпойм анда. Просто мен деле тынч жашайын деп, жагынан тынч жатсак, дайбатса кетпей эле койгочу, брата, мен силерден абур суранайын. Силер тынч койсоңор, мен да тынч калам. Силер билен дайбатса кетсеңер, мен деле жаштап турдум, акы дайбатса кетет. Шаарда криминалдык романтика ушунчалык күчөп, тартип сакчыларын милицияны тоотпой калганынын белгиси ушул. Балдар, окуучулар эч коркпостон, үркпөстөн эле курал жарактарды мектептин ичине класска алып кирип, сабак учурунда кармалап отурганы тууралуу видеолор бар. Андан тышкары курал кармап түшкөн сүрөттөрүн социалдык барактарга, интернетке жарыялаган окуучулар дагы бар. Мына ушунун бардыгы сөзсүз түрдө көңүл бура турган маселе. Бул видеону чыгаруу кандай гана кооптуу болуп жатса дагы, биз рекетчилик тууралуу калың элге маалымат берүүнү туура көрдүк жана дагы да берүүгө даярбыз. Баса белгилеп айта кетейин. Бул программада зомбулук көрсөттү, тоноду, урду деген балдардын аттары өзгөртүлүп берилди. Ошентсе дагы бизде алардын чыныгы аты жөнү бар. Тартип коргоо органдарына, эгер алардын колунан келбесе, омбудсменге, эч эле болбосо, керек болсо президенттин өзүнө дагы мына ушул жаш зомбулукчу рекеттер тууралуу маалыматты өткөрүп бергенге даярбыз.